Гүлмира Артыкова 4 баланын энеси. Ал балдарына ай сайын 3200 сомдон жөлөк пул алып келген. Эми болсо аны алуудан баш тартып, социалдык контракттын негизинде 100 000 сом алып, тигүү цехин ачып, жумуш ордун түзгөн. Тигилген кийимдер Россия, Тажикстанга сатыкка чыгарылат. Бир жолку берилүүчү 100 000 сом алып, швейный цех ачсам деп кыялданып, азыр 3 кыз иштеп атканбыз. 2 кыз жумушка алып, өзүм менен кошо иштейм. Костюм көбүнчөсүн костюм, анандай школьныйлар, анан жайкыга футболкалар көбүнчөсү. Өзүмдүн айтышыма кыздардын иштешине жараша келет. 500төн 1000ге чейин келет. Бир жума 10 күндүн ичинде кайра бүтөрүп салып беребиз. Айлык маянабыз колубуздан чыкканына жараша. Болжолдуу түрдө 30, 20, 25, 30га чейин болот. Жаңы ачылган цехте Нурзида Мазалбекова да иштейт. Ал мында тегүүчүлүктү үйрөнүп, жумасына 10 000 сомго чейин каражат табат. Элетте мындай ишканалардын ачылышы жумуш менен камсыз болууга мүмкүнчүлүк бергенин айтат. Мага жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берди. Өзүм мурдага чейин мен да ушинтип Швеяда шаарда иштеп келип тургам. Анан азыр ушу кирип чыгып иштеп атам балдардын жанында. Өкмөттүн ушу берген 100 000 сому ушундай мүмкүнчүлүктөр түзүп бергенин ушу жерде келип иштеп атабыз. Жумасына 8-10 000, 12 000ге чейин айлык болуп калат. Качество тигебиз, келбей турганга аракет кылып тигип атабыз. Ошо бизге образец келет, ошого жараша ошондой кылып чыгарабыз. Мамлекет тарабынан берилген каражаттын максаттуу пайдалануу тиешелүү кызматтардын көзөмөлүндө турушат. Бакай Ата айыл аймагында 7 үй бүлө бул колдоого ээ болгон. Эмгек социалдык камсыздоо министрлиги тарабынан быйылкы жылы дагы долбоорго катышуучулардын санын көбөйтүү пландалууда. Айыл өкмөтүндө 134 көмөк жөлөк пул алуучулар бар. Алар былтыр алардын ичинен 7-өөнө комиссия менен биргеликте 100 000 соцконтракт алып башташкан. Тигүүчүлөрүбүз өздөрүнө кошумча жумушчу орун алышканда, азыркы учурда ай сайын мониторинг болуп турат. Үйлөрүнө барып, ошо чыгаша киреше боюнча маалымат алып турабыз. Жакыр жашаган жарандардын санын кыскартып, жашоо шартын жакшыртууга карата ишке ашып жаткан мамлекеттин бул саясатын коомчулук кубануу менен кабыл алууда. Долбоор улантылса, көпчүлүк жарандардын ишкердик баштоосуна дагы жол ачылат. Чолпон Сабитова, Бекжан Жумабек уулу, Зина Акматова, Бакай Ата району.